Чет тилди балдарга кантип натыйжалуу үйрөтсө болот? Буга гуманоид роботтор жардам бериши мүмкүнбү? Финляндиядагы Элиас аттуу роботту көрсөтөлү. Бул робот кадимкидей эле басат, бийлейт, сүйлөйт, керек болсо адамдын эмоциясын тааный алат. Былтыртан бери Финляндиянын Тампере шаарында бир нече гуманоид роботтор балдарга тил үйрөнүүгө жардам берип келди. Сыноо ийгиликтүү өткөндөн кийин эми шаар бийлиги мындай роботторду жалпы билим берүүдө колдонууну көздөп жатат. Мисалы, Элиас окуучу өзүн кандай сезип жатканына жараша түрдүү көнүгүүлөрдү сунуштайт. Эгер бала чарчап же зеригип жатса, Элиас ырдоо, бийлөө же тамаша айтуу менен коштолгон көнүгүүлөрдү колдонот. Эгер бала ачууланып турса, робот баланы тынчтандырган же соороткон көнүгүүлөрдү сунуштайт. How are you feeling today? I'm happy. Элиас баш аягы 23 тилди түшүнөт, бирок азырынча Тампере шаарында балдарды англисче, финче жана немисче гана окутуп жатат. Балдар жаңы сөздөрдү робот менен кошо кайталап, ойноп жатып эле үйрөнө беришет. Роботтун программасын мектептеги окуу планына жараша да өзгөртсө болот. Мугалимдер робот өзгөчө тартынчаак окуучуларга жардам берерин, себеби алар чет тилде Элиас менен чоң кишиге караганда эркин баарлашарын айтып жатышат.